Акын Субайылда Абдыкадырова Калин районундагы Сарыбулак айылында 1935 жылы 9 мартта туулган. 1952 жылы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун алдындагы педагогикалык окуу жайын 1957 жылы Майковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтун аяктаган. Эмгек жолун 1957 жылы Ленинчил жаш газетинде адабий кызматкер болуп иштөөдөн баштап, кийин Кыргызстан аялдары журналында, Кыргыз СССР телерадио комитетинин редактору, Ала Тоо журналынын искусство бөлүмүнүн редактору, 1984 жылдан Кыргызстан маданияты гезитинин бөлүм башчысы болуп иштеген. Чыгармалары басма сөздөрдө 1953 жылдан тартып жарыяланып келе жатат. 1959 жылы Булак аттуу жыйнагы кыргыз тилинде чыккан. 1958 жылы Сүйүү келди аттуу ырлар жыйнагы орус тилинде Москвадагы Молодая гвардия басмасынан жарык көргөн. Акындын чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн элдеринин тилинде, айрымдары немис, англис, италия, япон тилдеринде которулган. Өмүр сенин жыпар жыттуу гүлдөрүң, торгой таңшып кубулжуган үндөрүң, улуу тоодон улар болуп көрүндү, жетем менен жердей сызып күндөрүм. О жаңырткан шаркыратма өмүрүм, толкун ташып ай чапчыган көбүгүң, ала салып ташка кумга элетиң, анда деле калбайт менин көңүлүм. Мына ушундай кереметтүү ыр саптарынын ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмер даңк медалынын ээси Акын Субайылда Абдыкадырованы Бишкек шаардык Борбоштар китепкана тармагы эскертмекчибиз. Ошо биз бүгүнкү сөз кылып аткан Субайылды жайны чыйыры менен келгенбиз. Ошо кишинин чыйыры менен айылдан мыкты сүрөтчүлөр, художниктер чыккан. Мыкты жазуучулар, акындар чыккан. Мыкты режиссерлор чыккан. Артисттер чыккан. Ошол айылдан. Демек Сарыбулак айылы таланттардын ордусу келди. Ошол эженин таланты, эженин кызматы, ошо элге көрсөткөн таасири менен болгон нерсе. Муну мен дайым айтамын, мен андан жаңылбаймын. Ар ким өзүнүн туулган жери кымбат да, чүй жери дейт. Чүй бою жердин торкосу, тоо менен түздүн ортосу, жыбыттын баары жер жемиш, жер болсо чүйдөй болсочу дейт. Биздин кыргыз акын жазуучулардын баары эле 98% журналисттер. Бул журналистика ошол кадимки адабиятка такшалууга эмеге абдан көмөгү бар. Чанда эле журналист болбой калгандар бар эми. 98% журналистика. Бул эже дагы ошол такшалып эметкенине журналистика абдан таасир берди. Ошол Ала Тоо журналында, кийин Кыргызстан маданиятында иштеп эметип жүрдү. Анан кошо журналистика менен кошо адабиятты ошо ала жүрдү. Эми мамамдын энелик мээрими аябай бийик болчу. Аябай бизди жакшы көрчү, кыздарын, күйөө балдарын, неберелерин деле жакшы көрчү. Ар бирибизге арнап ыр жазган. Ар бир аябай мындай эме болчу, аябай жакшы апа болчу, эне болчу. Анан минтип деле убакыт бөлүп иштегенде мага мишат этпегиле деп айтчу эмес. Ыр жазып отурса биз жанына келип деле сүйлөй берчүбүз. Бизди ары баргыла, тиңдей тургула, мишат этпегиле деп айтчу эмес. 1959 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, эмгектеги артыкчылыгы үчүн, каарман эмгеги үчүн даңк медалдары, Кыргыз Республикасынын бир нече ардак грамоталары менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери наамы ыйгарылган.